Азыр угулуп жатабы, агай? Aha, uqtum. Assalamu алейкум, Дабыржал агай, кандайсыз? Алейкум ассалам. Жакшы, бүгүнкү эфирге кош келдиңиз. Мен өзүмдү биринчи тааныштырып кетейин. Биринчи көптөн бери жазышып атабыз, бирок өзүмдү тааныштырганга мүмкүнчүлүк болгон жок. Атым ошол Эрмек Темирбек уулу. Азыркы убакта Европада билим алып жаткан балам жана көп эле жаштардын суроолору бар. Азыр үй бүлө күтүү мүдөлөрү бар дегендей. Ошолордун суроолорун сиздер менен чогуу талкуулап, биз үчүн жана жаштар үчүн деги эле жалпы элибиз үчүн пайдалуу бир эфир кылалы деген ой менен сиздерге кайрылдык эле. Сиз дагы ошол кичпейлик менен кабыл алганыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз эң башта. Эфирди акырындап баштай берет окшойбуз. Суроолорду берип сизге жакшы угулуп атса, буюрса. Эрмек мырза, мен жарым саатка сиздерге эфирге кирдим. Адан кийин дагы эфирлерим абдан көп, ошондуктан келиңиз, заматта ишке киришели. Хорошо, макул, жарайт анда. Эң башта эле агай, ушул үй бүлөнү ар бирөө мээсинде идеалдар бар да. Үй бүлө мындай кылабыз, кээ бирөө айтат үй бүлөдө эч качан уруш кылбайм деп үйлөнүшөт, ар кандай идеалдар менен үйлөнүшөт да, кийин башкача жана сценарий болуп кетет дейт үй бүлөдө. Сиз дагы мисалы үй бүлөнү куруп жатканда эмне деп ойлодуңуз эле жана үй бүлө чындыгында эмне болуп чыкты сиздин жашооңузда? Үндөрүңүз так угулган жок, бирок ошентсе да сурооңузду болжолдуу түшүндүм. Сурооңузга кыска гана жооп бере турган болсом, кандай кишиге үйлөнгүң келсе, алгач өзүң ошондой бол. Бул өтө маанилүү. Өзүң кандай болсоң, ошондой киши насип этет. Алла тааланын да убадасы бар, тең теңи менен деген Курандагы аят бар. Ошондуктан урматтуу жаштар, өзгөчө үйлөнүүнү каалагандар эң биринчи орунда өзүңүздөрдү оңдоп, өзүңүздөрдү туурлап, пикириңиздерди, зикириңиздерди, адеп ахлагыңыздарды мына ошонун бардыгын туурлаганга аракет кылыңыздар. Кандай кишиге үйлөнгүң келсе, өзүң ошондой бол. Ал эми балдарга да, кыздарга да, жалпы жаштарга айтарым, жанагындай ат үстүндө келген тиги принц же болбосо туфлисин жоготуп алып принцесса сенин жаныңа келе тур. Ал болгону мультфильмде жомокто гана. Чыныгы жашоодо андай төрт тарабы төп келген эркек, төрт тарабы төп келген аял жок. Унутпаңыздар. Демек, баягыда бир киши үйлөнөм дейт экен. Үйлөнбөйсүнбү анда десе, мен идеал кыз издеп жүрөм дейт экен да. 4 жылдан кийин дагы жолугуп калды. Үйлөндүңбү? Жок. Идеал кыз издеп жүрөсүң да. Ооба, таптыңбы? Таптым дейт. Анан мен тапкан кыз дагы идеал жигит издеп жүргөн экен. Ошон үчүн ал кызга үйлөнө албады дейт да. Ансарындай идеал инсан, төрт тарабы төп келген инсан, ал жомокто, сказкада, мультфильмде болот болду. Эми идеал адам жок болсо эмне кылыш керек деген сөзгө келели. Урматтуу жаштар, Пайгамбарыбыз алейхисалам ыймандуу аялга үйлөнүңүздөр жана ыйманыңардын жарымын толуктаңыздар деген. Мындан улам жалпы жаштарга айтарым, эки жарты бир бүтүн болосуңар. Мындайча айтканда, качан үйлөнөсүң, качан баш кошосуң, анан кийин бири-бириңди толуктайсың. Идеал бул өзүнчө идеал болуп, сен өзүңчө идеал болушуң мүмкүн эмес. Асманды жер менен жаратты, айды күн менен жараткандай эле Аллах Таала жашоодо ар бир нерсени жуп-жуу менен жараткан. Ошондуктан сен качан түгөйүңдү таап үйлөнөсүң, ошондо гана бүтүн болосуңар. Ошондуктан бир бүтүн нерсени издебегиле. Качан жоголосуңар, анан бүтүн болосуңар. Мына ошол нерсеге көңүл бөлүңүздөрдү суранып кетем. Ошону менен биргеликте, урматтуу жаштар, эң биринчи орунда үйлөнүүдө көңүл бура турган нерселер бул адам баласынын биринчи орунда ыйманына көңүл буруңуздар. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө эң чоң каталардын бири биз жоолугун гана түшүнүп алдык. Ыйман дегенде топусун, сакалын гана түшүнүп алдык. Бүгүн эптеп үйлөнүш үчүн топу кийип, сакал коймуш болуп, астафирла деген намаз окуган балдар бар. Эптеп үйлөнүп алайын деп момун көрүнгөндөр бар. Же болбосо тескериси, эптеп эрге тийип алыш үчүн жоолук оронуп, эртеси тийгенден кийин кайненеси менен ырылдашып айтышып аткан
kelinler de jok emes. Oşondan iman degende sırtı gebete menen çegaralanbaňyzlar. Joluk bul Allah'tın bir buyruğu. Bunu takpasın degen jerim jok. Taksın. Birok eptep kiyiş üçün namaz okumuş bolgan, sakal koymuş, topul giymiş, joluk salmış bolgan adamlardan sırtkı gelbetinden aldanıp oturbaňyzlar. Eň birinçi orunda iman degende anın işenimi, adep ahlakı, talim tarbiyası, kuluk münözü mına uşularga göňül burgula degen gerek. Ekinçisi töröy ala turgan ayal. Törötö ala turgan erkek. Tagragı den soluğu beken bolgon kişige üýlenüş baş koşuu gerek. Bul da öte manily. Antkeni seni ateneň oşonça jyl bagyp çoňoýtup, anan oğrukçan biröge üýleş üçin seni bakkan emes. Oğrukçan biröge erge beriş üçin seni bakkan emes. Albette bul uçurda men oğrup atkan kişini janagynday tebel atkan jerim jok. Bul başka masele. Birok den soluğu çyň bolgan adamga üýlenip baş koşuu da bul abdan manily. Muну da onu turmuşka elek kızlar, turmuşka çıga elek baldar, üýlenelek baldar, uşundayga üýlenүүдägi abdan manily. Antkene sebebi alardın turmuşka çıga elek jana üýlenelek baldardın kızlardın tilleri taktуу bolot, güýösün aýalyny görög razy kılat jana az nersege kanaat bolot. Mundayça aytkanda şükür keltirip jaşaýt. Egerde jok aldın üýlengen, murda göýöge çykkan biröge baş koşa turgan bolsa, al özünün murdagysy menen salıştyra beret dagı ortada ınjyktyk, ızıçuu bütböý jaşaý beremiz. Andan göre emne kıl turmuş kuralek birö menen turmuş kuruda öte manily. Ata-enesinin tegine karap koyuu dagı bul abdan manily. Ata-enesinin tegine garap, alımdardın üýbülösüne üýlenүү, mugalimderdin üýbülösüne üýlenүү, bul da öte manily. Tagaragı inteligensiya, ilim bilimdi üýbülönün balasına, ilim bilimdi üýbülönün kızına baş koşuudagı bul manily. Beşinci, suluuluğuna dağı karap koyuu gerek. Suluuluğu dağı bul albette garaş gerek. Birok öte bir mani bere turgan ise sen suluu bolup janыңdagy tügöýüň kunik bolgonu dağı ança jaraşpayt. Tagaragı ekөө teň birdей bolgonu jakşyrak bolat. Antkeni sen kuniktiň aýalyň öte suluu, köçede ekөөň barasaň eldin bari senin aýalyňa garaýt, saňa garabayt. Kızganyş başka ışınday emeler yok. Geçirmişler menin papugaylarymyzy çugup başladı. Olandan altıncısı jakyn tuğandan bolbosun. Bol da öte manily. Albette jakyn tuğandan boluu maselesinde apeje, tagaraga ataňdyn ejelerinin baldары, apejenin baldары, taganın, tayejenin baldары kızları birbirine baş koşsa bolot. Birok ança sunuştalbayt. Egerde koksunan ortada uruşup 2 jaş tarınsa, 2 jaştyn aýynan bütünдөй tuğandar tarınıp mamile kılbay koýot. Al eme tuğandan tuğan mamileni üssö, Allah dağı mamileni üzüp koyup tuğandan üzgön mamilelerdi. Oşondan bu nersege de köngül bölüp koyumuzda. Üýlenүүnü kalagan jaşlarga bir gana geňeşim birinci orunda namaz okuştan murun daarat alış abdan manily. Daaratyň bolbosa namaz okuy albaýsın. Demek namaz okuştan murun daarat manily eken, üýlenüşden murun dağı dalışynday seminarlardy, talim tarbiýalyk munonday leksiýalarda, üýlenüşden murun jok degende 7den kitepti okup üýlenүүgө tiýeşeli. Tagaragı erkek kişi özün biologiýalyk jaktan daýar bolsa da üýlenböş gerek. Fiziologiýalyk jaktan, psikologiýalyk jaktan, ruhani, ilimi jaktan daýar bolsa anan üýlenüş gerek. Oşondan emne kılıňızlar, hormatly jaşlar, baldar, kızlar üýlenүүgö algaç ümit artyp daýardyk başlagan günden başlap kitep okuu, ilim aluu uşul bagytda. Jana eň manilisi üýlengönüne 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl bolgon tügöýler menen baýekleşip üýbülönün sırryn osul jaşap atkan, joğun terisi menen sezip atkan adamlardan süýleşip, maýekleşip sabak alsaňyzlar, har biri 60 tomluk kitepten jakşyrak keňeşlerdi berer. Oşondan bu nersege de köngül bölüňizler hormatly jaşlar. Jakşı tory aýtasызlar. Bir-biriňizden Kur'an-ı Kerimde aytat, ayal menen erkekte hunna libasun lakum degen ayat keltiret. Ayal menen erkek bir-birine kiyim syýakty degen. Mundan ona hormatly jaşlar, süýleşip jürgende, süýüşüp jürgende üýlenişet köp ötmey ajraşyp ketet. Emnege, süýüşüp jürdiňerler, nege ajraşyp ketdiňer dep sorasaň, munanday kemçilikler bar eken, ýamanynjyk eken, anday-munday katalaryny toltura sanap berer. Men taňgalam hormatly jaşlar.
Üylөнгөнгө чейин süйлösüp жүрдүң, бири-бириň tanıp жүрdүң. Uşul momentde kemçiliklerin körmediň bile. Kör bilen oşo malda. Körmediňmi? Em üylөнгөндөн kийin de körbe közüňdi jumup yaşa. Bul da öte manily. Hudaý Taalanyň Kur'an-ı Kerimdeki aýaty "Hunna libasun lakum" ayal menen erkek kiyim siňer. Nege? Kiyimdin birinçi hyzmaty mow kiyim bizdin uyatybızdy jawap. Demek ayal menen erkek de biri-birinin uyatyn japsın, jamanyn jaşyrsın, kemçiligin kömsün, jaşyrsın, görsötpösün. Jana jakşylygyny aşyrsın, körsötsün. Ayattan uşunday sabak çygat. Kiyimdin ekinçi hyzmaty demek adamga sululuk beret. Dala şonda ele üylөнгөндөр da biri-birine sululuk berip biri-birinin körkün atsın. Aleme giyimdin kiyinki hyzmaty suwuktan saktaýyş, ıssypdan saktaýyş. Dala şonda ele ayal menen erkek de biri-birin jakşy jaman kündörde de katlaşyp beken bolsun degen manini alyp çygat. Oşondan jalpy jaşlar üýlenүү temasında abdan kıldat bolуңуздар. Birinci көргөн kişi menle üýlenip ketmeňizler. Любовь с первого взгляда деген это чушь собачий. Koya tur с первого взгляда deme maga. Emnek antkene mal bazarga barsaň dagy özüň közüň menen görgen maldy sıral jawşy albaýsın. Anın tişin garaýsın, kawırgasyny sanaýsın, ayak bagyny garaýsın. Munaw mal parodasyny suraýsın. Kaýerdin maly deýsin. Munaw mal köterem emesmi deýsin. Bul tuý bu, kısır bu, boz bunun baryny garaýsın. Anan ki mal alsaň dagy ataýyn maldy bilgen adam menen barasyn. Özüňle barbaýsın. Maldy bilgen kişi menen baraşyň bolsa. Demek kudu şonda öyle üýlenүүde dagy oşol erkektin, oşol ayaldyn aýlana çöýrösü, atenesi, tuğan urugu, adep ahlagy, talim tarbiyası bütün bardyn sürüşdürüp surap netip anan giyin süýgüle süýetekendesine şap süýü olmaý. Bul da öte manily urmatly jaşlar. Туура айтасыз агай. Анан ушул да суроо бар да, мисалы илгери айтышат, эркек эгер үйлөнгүсү келсе, жамаатка барып эле мен үйлөнөм, мени үйлөнткүлө деп айтчу экен да. Анан ага жараша бир жубай таап беришчү экен. Анан мындай дагы бир суроо бар да, кыз киши дагы ошентип айтышы мүмкүнбү? Эркекке барып, ушундай мен сен менен үйлөнгүм, күйөөгө чыккым келет, турмуш кургум келет деп айтышы мүмкүнбү? Же болбосо бул бир гана эркектерге берилген артыкчылыкпы? Bul jönünde kız ayta albayt, birok ortaga bürönü salsa bolat. Dagaragy atalardan aytkany durus bolat. Erkek kişi ata, uşu kızdın atası. Egerde munaw adem ahlakty, jakşyna üýgülödön bir balany tanyp bilse, oşul balaga "Oğlum, menin kızıma üýlenseň jakşy bolot" dep özünün kızyn sunuştasa, bul bolat. Bul bola turgan ese budan uyalbaş gerek. Birok kız özü aytpayt, meni barıp men alıp koysoň ken, manday bolboýt. Bu adep maselesi, uyap maselesi var. Bolboýt birok. Ошол эле убакта дагы бир жакшы орусча келди да, бир суроо, бир дос баладан суроо келди. Кыргызча которганга аракет кылайын. Ошол биз сунуштап жатканда, үй бүлө курууну бир кыз менен сунуштап жатканда кандай суроолорду беришибиз керек? Анын мисалы өзүңдүн идеалдарың бар, аларга айтасың, анын идеалдары менен таанышасың. Эгерде кайсыл жактары төп келсе, ала бериш керек, ал эми кайсы жактары төп келбесе, балким көз жумуп коюш керек деген нерселер бар. Сүйлөшүп жатканда биринчи маекте эмнелерди сураш керек агай? Негизи birinci жолуккан кезде ошол кыздын birinci жолугушуга баруу маселесинде birinci ата-энеден уруксат алуу жана ортомчулардын бардыгын кабары бар абалда жолугушуусу керек. Ислам шариятында жана эки жаштын өздөрү жалгыз калбоосу да бул өтө маанилүү. Жолугушууда белгилүү бир деңгээл жана уят, махрам маселелерин биринчи карап коюу керек. Эми улантайм. Жакшы суроону берди. Ал киши менен ayal менен эркек birinci баш кошо тургандар бир жолугуп көрсүн, макул деп ата-энелер уруксаты менен жолуга турган болсо, birinci орунда birinci көзгө карасын. Анткени глаза человека зеркало его души. Тагыраагы көз адамдын жан дүйнөсүнүн көзгөсү, көз алдабайт. Бетини карабай эле коюңуздар. Анткени ал сени менен жолугам деп бетине жарым саат чаттап шпаклёвка кылган ал. Карабай эле кой бетине. Gözünü karаңыздар, gözünün içine bol dagı manilүү. Adalары birinci surай turgan suroolor albatta
birinci joluguşu, birinci suroo menен eч nerse çeşildi. Birinci soray turgan sorulardan özü kızıgуу, hobbi meseleleri, emne önür, emne bir artıkçılığı var, emneni жақсы көрөt, emneni жаман көрөt. Bu turgan söz kadimkidey suraysız. Al эми birinci jolukkan kezi erkek kişi özünün talaptары, özünün kaaloo niyetteri, turmuş şartları, jana turmuştagı kıyınçılık etaplары, uşunun bardığı jönündө erkek ayal kişiге şart koygonu durus bolot. Oşol üçürde ayaldın şartları kanday. Bizdin ayallar şartlarına hazır kaynenem menen yaşabayımбы деген şartlar koşulup ketти. Dal ошол şartlar erteң çıkıp başına muş bolboşu üçün birinci jolukkan gündө gana men şunday, apam menen yaşayım, atenem menen yaşayım, uşunu kıl dese kılam, aylık mayanamda alıp gelip atenem modelü koyup koy dese koyup koyuyorum. Momunda kılsa momunday kılam. Uşunun bardığın söylöşüp alıp bir tugandarım, karındaşlarım, eje karındaşlarım, atenem men üçün eň birinci maňly. Sen maga jardamçı bolup, meni menen birge baktylуу bola turgan bolsoň, anda eň birinci senden koya turgan talabım ata enemdin göňülüni alıp, apamdın gopuluna tola turgan bir örnöktүү kelim bolsoň, anda men senin başımda götürüp жүрgөнгө daýarmyn. Bir gana talabım, menin tuğandarım seni menden de göөрөөк жақсы görsün. Menin tuğandarım seni menden de göөрөөк sıylasın. Eger de usul sıyga tatıp bolsoň, men seni başımda götürüp yaşaganga razımyn. Ana şunu talapty koyuştur, yaşarak bolat inşallah. Жақсы. Агайынан мындай да сөз бар эмеспи? Үйлөнүү кымбат болуп кеткенде зына арзан болот дегенчи. Азыркы убакта той бериш керек, калың бериш керек деп абдан акчалардын көзүн карап отуп адамдар үйлөнбөй жүрө берип, зынага көбүрөөк жол баштап кетип атышат да, кадам таштап кетип атышат. Ушул калың маселесинде эки жаш кантип сүйлөшүш керек, кантип өзүнүн калың жана той маселесинде туугандарды кантип көндүрүш керек? Бир аз чыгымды азайталы дегенге. Bul ötü tatal mesele, ankeni bul meselenin çeçilişi bir gana jaştardın kolundagı iş emes da. Egerde jaştardın kolundagı iş bolganda jaştar eçagala çeçip koymak. Bul meselenin çeçilişinde aң sezimi bayagınday bir katıp kalgan uluu muundardın, bayagınday bir toң moyundardın özünükün berbey koygan insandardın aynan uşul bolup atat. Üylönүү kımbat, zina kılуу arzan bolup ketip atat. Uşun aynan bolup atat. Oşondan bul da emne ilimsizlik, uluu muundardın bayagınday bir жоопкерчиликти желкесинен таштап унутуп койгондун айынан болот. Ошондон үйлөнүүнү каалаган жаштар ресторанда той бериш шарт эмес. Тойдо эки эле максат бар. Биринчи максат эки жаштын никесин ашкере кылуу, экинчи максат тууган урукка тамак аш чай берип коюп, ушул эки жашка дуа алып берүү, бата алып берүү. Болду, башка максат жок. Ошондон эмне кыласыңар, өзүңөрдү кыйнап иштеп келип ресторанга акча төлөп ресторанды байытып, тиги жерде ырчы чоорчуга, тамадага, операторга, ЗАГС машинага, салонго, аякка, бичиге, фотоаппаратчыга шунтип берип, эмне кыласың акчаңды ошол жака чачып коет, эмне кыласың кыйнап. Бирок бир мисалды айтайын. Европада иштеп келген бир өрнөктүү үй бүлөнүн тоюнда кызматта болуп өткөн жыл. Ал кызматты угуңуздар. Булар үйлөнгөн кезде ата-энеси өрнөктүү инсандар экен. Булардын никесин кыйып бериптир. Бир, нике күбөлүгүн алып бериптир. Эки, анан эки жаш Европага ишке кеткен, кызматка кеткен. Ошондо эки жаш Европада окуп, иштеп жүрүп отуруп, 6-7 жыл дегенде кайра келди. Тоюн кылган эмес. Той кылыш шарт да эмес, маанилүү да эмес. Анткени караңыздар, никесин кыйган, нике күбөлүгүн алып берген, күйөө бала тараптан 10-15 киши, келин бала тараптан 10-15 киши, туугандар эле бири-биринин үйүнө келип отуруп, омин дуа кылган. Omin dua kılgan boldu, şu menen geçişken. Bırak 6-7 yıldın içinde kelip, üyüne gelip, Kırgızistan'dan üy alıptır. Karаңızlar, üy toy verdi. Üylönүү toy verdi. Üylönүү toyun kılmagan da. Üylönүү toy verdi. Çoğun balasın çoğu geçiyor toyun verdi. Kiçinekeyin sünnetke oturguzdu, jentek toy verdi. Manavu şunun bardığın kılıp 5 toydu, bir kılıp ötkürdü. Jana restoranga 100 kişi çakırdı. Gördünüz mü? 500 kişi çakırgan yok. 5 toydu biriktirip 100 kişi menen toyun ötkürdü. Üylönүү toydagı boldu, üy toydagı boldu, sünnet toy, jentek toy, çoğu geçiyor toydagı boldu. Bardı. Gördünüz mü? Oşondan emne kılalım? Özüңөрдү kıynap alın. Özüңөрдү kıynap, özüңörдү şunda bir tüşükü başıңarda tıkpagıla.
Түшүнүктүү агай. Анан мындай да суроо да агай, эгерде жыныстык мамиле боюнча маалыматтарды, билимди жаштар кимден алыш керек? Жана мисалы биз азыр светтик мамлекетпиз деп динди үйрөтпөй атабыз, динди башка мамлекеттер ар кайсы жактан келип үйрөтүп атышат, чаржайт болуп кетти дегендей. Анан жыныстык мамиле боюнча дагы билимдерди элге, жаштарга ким үйрөтүш керек? Ал каяктан маалымат алат өзү? Сурооңузду бир кайталасаңыз. Айтып жаткан мисалы биз светтик мамлекетпиз деп айтабыз дагы, дин илимин бербей атабыз, дин билимин бербестен башка элдер келип бизди үйрөтүп атат, динге чаржайт болуп кетти да. Жана ошондой эле жанакы жыныстык билим дагы өтө маанилүү да адамдаргачы. Ошол жыныстык мамилелерди жаштар кимден үйрөнүш керек? Ким үйрөтөт аларга? Ата энесиби же ким үйрөтөт? Эң бир оорчуңдуу, өтө бир кыйын суроонун бирин бердиңиз. Албетте, мына ушул дин маселесинде дагы өтө кыйналдык. Мол, мына папугайларыңды алып кетчи жака. Жарышып атат мен менен анан. Эң бир оорчуңдуу, өтө бир таанылуу жерден суроо бердиңиз. Көчөдө адашкан адам мечитте оңолот, бирок мечитте бузулган адам эч жерде оңолбойт. Ошондуктан дин маселесинде динди үйрөнүү үчүн жалпы жаштарга сунуштайм. Дини китептер, дини илим алып аткан кезде Кыргызстан мусулмандар казыят муфтиятынын көзөмөлүнөн өткөн, муфтияттын печаты басылган китептерди окусаңыздар, муфтият макулдап таанып билген устаздардан, алымдардан сабак алсаңыздар деп сунуштайм. Бул биринчи дин тарабынан. Ал эми светтик өлкө деп коюп, ооба, билгенибизди кылып атабыз, бирок бир нерсени айтайын. Мына ошол жыныстык мамиленин адеби, жыныстык мамиле тууралуу дагы сабак бүгүн үйлөнүүнү каалаган жаштарга өтүлүшү керек экен. Анткени бүгүнкү күндө Кыргызстандагы 5 үй бүлөнүн 3-өсү ажырашып кетүү коркунучунда жашап атат. Ал эми ажырашкандардын дээрлик басымдуу энный проценти дал ушул төшөк маселесин билбегендин айынан ажырашып атышат. Буну дагы моюнга алалы. Анткени биз мусулмандар деп коюп, ушул төшөк маселесиндеги төшөк тарбиясы, жыныстык тарбияны эркектерге эркектер, аялдарга аялдар үйрөтпөгөндүн айынан кокуй бул уят, кокуй уят деп коюп отуруп, мына ушул жыныстык мамиленин маданиятын үйрөнө албай, үй бүлөлөр бүгүн ажырашкандар абдан көп. Керек болсо мен эки өз көзүм менен көрүп калдым, бир телевизордо, Кыргызстанда телевизордо көрүп атам түндөсү. Ошол жерде күйөөмдөн ажырашып кеттим деп аял сүйлөп атат түз эфирде. Анткени ал мени төшөктө апа өзүнүн кызына бул сабакты өтө албайт, бул тарбияны бере албайт. Бирок кандай болгон тагдырда да сенден мурда үйлөнгөн акең, сенден мурун күйөөгө чыккан жеңең бул маселени, бул тарбияны берип келген. Ошон үчүн дагы азыркы бойдок кыздардын бардыгын жеңелер менен жакшы мамиледе болуусун суранып кетем. Кыргызда дагы бир сөз бар. Энеси мактаган кызды эмес, жеңеси мактаган кызды ал дегендин себеби ушудан чыккан. Ушудан чыккан. А бүгүнкү күндө жеңелердин мээсин жеп кыйнап салып, жеңеси мактаган кызды ал деген макал дагы бузулуп кетти. Мына кайны сиңдиден эптеп кутулуш үчүн мактап берип салып атабыз да. Макалдын мааниси бузулуп кетти. А чын-чынына келген кезде дал ушул тарбияны берүү үчүн жеңелер менен мамилени бекем кылгыла. Акелер менен мамилени бекем кылганда, акелер тагыраагы бул жыныстык маданиятты, тарбияны үйрөтүш керек. Момундай кыл, мунага көңүл бур деп. Бирок биздеги илимсиздиктин айынан кээде ушундай бир абалдарга жолуктук. Үйлөнгөн акелер өзүнүн аялы менен кандай төшөктө кылган мамилелерин бардыгын инесине, жаш балдарга эрдик кылып сүйлөп берип аткан эси жокторду көрүп калдым. Бул мынтип тарбия берилбейт. Мынтип сабак өтүлбөйт. Тескерисинче илимдин деңгээлинде, кадыр баркың жерге тебеленбеген деңгээлде жаштарга таалим берүү. Ошондуктан мен айтар элем, өрнөктүү болгон, илимдүү болгон байкелерден муну дагы үйрөнүш керек. Аз да болсо айтайын.
Karаңızдар, kulak salla, üylönүүnü kalagan jaşlar, üylөнгөндөр. Eň birinçi tün, nike tün, bu ömür boyu unutulgus tün. Mana uşul nike tündögü birinci töşök mamilini adep menen, ilim menen, kitepten okup dayardanıp, baykeden, jeňeden, eneden, tigi uluu muundan alıp dayardanıp, anan nike tündögü birge boluu, bul öte maanyly. Egerde birinci döşök meselesinde erkek kişi ayal kişini rahatqa böley albasa, ayal kişi erkek kişini rahatqa böley albasa, uşu menen bir öz rahat alıp bana jatıp kalsa, uktap kalsa, anda mına ol kişi ömür boyu üy bölö degen, töşök degen, rahat degen uşu turbayбы dep ömür boyu unutulbay kalıp kete beretmeydi. Oşondan emne kılalı? Mına ol rahat balansı birdey boluu gerek. Kur'an-ı Kerimde Allah Taala erkeklerge hayırlar. Ayalıňar silerden egin talaňar degen ayat gelir. Mından ulam erkeklerle öte manylы bere turgan nerse. Jaz geldi. Aydalbay turgan jeriňe uruğunda alıp alıp jönele barıp jerdi dayardabay türlü çaçı berbeýsin. Algaç jögüňdü tartasın. Algaç yeriňde odarasın, tegizdeysin, çabasın, darını sevesin, jerdi dayardaysın. Anan keyin uruktu sevip gömüp, anan keyin sugara başlaysın. Demek uruktu jön ele sepbeysin, algaç jerdi dayardaysın, egin talany dayardaysın, anan sevesin. Dal oşondoy ele Kur'an-ı Kerimde ayalıňar, egin zarıňar, egin talaňar degen ayattan çygara turgan sabaňlar, urmattуу erkekler, ayalyň menen birge bolgun kese zamatda barıp ele basa kalbay, jerdi dayardaş gerek degen siýakty, ayaldy da dayardaş gerek. Any erkelep, ojakda süýüp, jakşı sözlerdi aýtyp, any tarbiýalap, psihologiýalyk jakdan tagaragı süýü romantikaga çakyryp, any erkelep, gül berip, ar jagынан masaj kılıp, süýüntürüp, anan keyin uşunday tarzda, uşunday ыкма menen egerde birge bolsoňuzlar, anda hiç kaçan uşul iki jaş iki jaka ajraşyp ketmeýdi. Çok rahmat. Kalgany neme? Ötöýüne. Hazır kommentariylerde güýgüzöl agay 1-2 surowga jogap bereli. Siz jarym saat dediňizle wagtyňyz tagy gelip kaldy okşoýt. Surowlaryňar bar bolsa dostlar жазгыла, bul jakda 2 surowubuz bar eken. Bular başka jaktan gelgenler eken surowlar. Surowlaryňарды жазганга hareket kıla dostlar. Surowlar gelecekte agay mындай жаш кезде үй бүлө курган жакшы деп айтышат эмеспи? Бирок азыркы жаштар баш кошуп алышып, анан кийин баягы жоопкерчиликти сезбей эрте ажырашып кетип атышат. Мисалы биздин курактагы кыздар мисалы 2-3 бала менен калып калган убактар бар да. Жаш деп жаштардын үй бүлө курусуна кандай карайсыз дегиле? Жаш болгондо эмнени караш керек биринчи? Кандай психологиялык бир деңгээлге келиш керек? Жаштарга да, улууларга да айтарым, адам психологиялык жактан даяр болсо үйлөнсүн. Азыр үйлөнүп алып, аялы болсо да, көчөдөгү чоочун аялга тиктеп аткан эркектер толтурабыз. Мына ушундай кылбаңыздар. Эрте үйлөнүүнүн эң биринчи себеби, башка аялдарга тиктеп күнөө кылып койбойун, зына кылып койбойун деген коркуудан, күнөөдөн коркуп, Allah adal kılıp bergen ayalım menen birge olayın деп erте üylөнгөн. Биздин жаштар эрте üylөнүп alıp, mına ayaldın kadrına жетпей, görün başka ayallar menen çok ötürüşür. Ne faydası var erte üylөнгөндүн андай olsa? Bunu da unutmаңыздар. Ошондон men bugün күндө Пайгамбарыбыз алейхиссалам 25 yaşında üylөнгөн. Ошондон эмне кыл 25 çıkmayınca erkekтерди üylөнүүнү сунуштагым келбейт. Жана üylөнүү боюнча кандай эле bir işkana işke alış üçün anavul işçiden diplom talap kılganday maga koysa üylөнгүsü gelgen erkektin dağı, kızdın dağı sözsüz türdü. Mana uşunda üy bölölük seminarlar, üy bölölük kitepler, ilim bilimlerde okudun bu, jok bu dep, kaysı kitepleri okudun dep, şulardı talap kılıp anan keyin üylöp koymakın da. Buga köngül bölüңүздөр. Al eme uşul ayaldarga da tiyişeli mesele, ayaldar dağı, erkekler dağı özüňörдү azırtadan başlap özgö insanga, özgö jerge dayardap barыңыздар. Bara turgan jeriňer, kete turgan jeriňer bar ekendigin bilip dayardanıp жүрүңүzдөр. Men baatır deyiz erkeklerdi. Mesela bir jooda baatırlar baatır deyiz, birok men maga koysa çыныgı baatır alar kelindir. Ankene kelindir kelgen jerine bir gün gömesi
bir ömürgө kelgenge dayar bolup gelişet da. Bir ömürgө ошол жерге калганга даяр болуп келишет. Ошондуктан келиндерди баатырлар деш керек. Туура айтасыз агай. Бул жакта достор, запистен да көрө аласыңар, бул жакта көптөгөн суроолоруңуздарга агай жооп берип кетти. Зына тууралуу айтып кетесизби деген экен агай. Зына жөнүндө биз эмне айта алабыз? Негизи зына чоочун аял менен чоочун эркектин бири-бири менен бирге болуусу зына. Ошол эле учурда зынанын өзүнүн түрлөрү, этаптары бар. Керек болсо көздүн зынасы бар, кулактын зынасы бар, тилдин зынасы бар, керек болсо пикирдин, зикирдин зынасы бар. Оюң менен зына кыласың. Мына ушундай, бул ыйманыңдын даражасына жараша зынанын түрлөрү кете берет. Мурундун зынасы бар. Ой, кыздар атыр семинип башы калып жүрөт, сен ошонун аркасынан жыттап жүрөсүң тиги атыр жыттарын. Мына ушундай деңгээлде сага руханий, психологиялык жактан арамга тартып кеткен зыналардын бардыгы боло берет. Ошондуктан урматтуу эркектер, зына кылып койбоңуздар. Бүгүнкү күндө интернеттин, телефондун жардамында мурда көчөдөн бирөөнү көрүп калбасын деп коркот элек балдарыбызга, азыр телефондон бирөөнү көрүп калбасын деп корко турган заман. Телевизор, мультфильмдерде бири-бирин өбүшкөн сахналар, уят сахналар эң эркин көрсөтүлөт. Жөнөкөй сен баягы бой беш правилдарды караңыз, биринчи раунд, экинчи раунддун ортосунда жарым жылаңач бирөө экинчи раунд башталды деп көтөрүлүп жүрөт. Ана көздүн зынасы. Болбосо жөнөкөй машинанын баллон тетиктерин реклама кылсаң, а жерде жарым жалаңач кызың, аба ырайын сүйлөп аткан жарым жалаңач кызың, бүт жерге көздүн зынасын киргизип отуруп, мына ушундай арам менен бүтүндөй адамзатты булгап салат. Ошондуктан бүгүн зынаны карай берип, керек болсо арам менен адал сахналар бири-бири менен аралашып кетти, биздин көзүбүз сиңип кетти, шахватыбыз дагы эрте бошонуу жана кандай десем, эркектер унутпаңыздар. Чоочун аялды канча көп караган эркектин өзүнүн аялына болгон шахваты, сүйүүсү жоголуп кетет. Ошондуктан чоочун аялдарды карай бербегиле, аялы бар эркектер. Аялдарга да тиешелүү, чоочун эркектерди карай бербегиле, өзүңөрдүн күйөөңөргө болгон урмат сыйыңар жоголуп кетет. Өзүңөрдүн күйөөңөргө болгон сүйүү, махабат, рахатыңар жоголуп кетет. Ошондуктан чоочун эркекке, чоочун аялга кароону сунуштабайм ар бириңиздерге. Бүгүн бутуңдун учун кечке карап жүрсөң, сага приз берем десең, ушуну да эптей албай калдың. Кечке бутуңдун учун карап жүргөндөн зеригип бирөөнү шут карап салабыз. Ошондуктан келиңиздер, жалпыңыздардан башка бирөөлөргө кароодон этият болуңуздар. Алда бир суроо, ажырашкан келиндер эмне кылат дейт. Ар бир келиндер ошол жөнүндө да ажырашпоону сунуштайм. Өзгөчө урматтуу эркектер, чын айтайын, кээде эркектер деген келбейт, тентектер, акмактар деген келет ушундай эркектерди. Азыр мына коронавирус карантинден улам Батыр Абушул апаат Ала тоодон ааламдан кетсе экен, дуа кылалы. Мына жардам колун сурагандарга барабыз. Мына фонддор менен биргеликте жардам сураган жерге барабыз. Жалгыз бой аялдар, бала чакалар менен отурат да. А булардын эрлери өлгөн эмес, таштап кетип калган эркектер да. Ошолорду алып, бирөөнүн канынан, жанынан бүткөн кызды алып, аялың кылып, аны төрөттүрүп, кийин жарым жолдо таштап кет. Неге эркексиң сен? Неге эркексиң сен? Ошондуктан эркектер, ошондой эркектерди эркек дегенде келбейт да. Жер бетинде кантип басып жүрөт. Мына ушундай эркектердин айынан бүгүнкү күндөгү апат мына бузукулук болуп атат. Бир катынды эптей албай туруп, бир канча катындарга көз алайткан эркектер көзүңдү чукуп алгың келет бере качы. Ошондуктан келиңиздер, бүгүн көчөдөгү сойку кыздар көп деп сүйлөнүп атабыз. Кыздар бузулду. Жок, кыздар эме, кыздардан беш бетер эркектер бузулган ошон үчүн болуп атат. Анау жерде көчөдө 20 дана сойку кыз бар мисалы үчүн. Бирок ага келип аткан 60 дана сойку эркек бар. Кайсы сойку көбүрөөк көзүңөрдү ачкыла. Ошондуктан жалпы эркектер, аялың, бала чагаң барбы? Көзүңөрдү ачкыла, этият болгула эми. Мама ажырашкан аялдар тууралуу сөз суроо берди. Албетте, бул учурда аялдардын да күнөөсү бар, эркектердин да күнөөсү бар ажырашуу маселесинде. Бирок эң негизгиси үй бүлөнүн жоопкерчилиги эркектин желкесине жүктөлгөн. Ошондуктан эркектер сабырдуураак, аялыңардан көбүрөөк акылдуураак, экесе эрктүүрөөк, күчтүүрөөк болгула. Аялың менен айтышып отур, айтсаң любой в чем жеңилесиң аялың менен. Айтышпа, эркексиңби, токтоораак бол, сабырдуураак бол. Буактыр деп коюп күлүп туруп чыгып кет, эшикке барып туруп, жерге барып балык кармап, достор менен кичине айланып кайра келип, кандай катын деп күлүп кир дагы. Жашоо кулант деп, эмне кыласың эми майдаланып? Кээ эркектер бар, шунчалык майдабыз, келип алып,
mına töşök nege alınmadı, mına piyalan nege juulbady, mına tamagym ne boldu dep şu maýdananyp ketken erkekler adam. Oşondan geliňizler erkekler, muna ol ayaldy, bala çakany amanat eken unutmaňızlar. Paýgamber aleyhisselam ayalyňar Allah'tan amanatı degen. Demek ayalyň kaynenengden, kaynataňdan kelgen amanat emes, Allah'tan berilgen amanat. Şuga eýtat bolýar. Jana ajraşkan ayallar emne kılsın, ajraşkan ayallar sunuşta hiç kaysı ayalda ajraşmasın deyip bizim ayallarda öte sabırı çok. Kiçine kaynenesi bakırıp koysa oşo koyan böyle öçösüp tarılıp ketip kalıp kayneneň senin eneň al. Uruşsa dağı uğup boptur dep koyup ertesi dağı jılmayıp apo bolmamçı dep külüp kayra girip oşo jerge siňip taştay batıp jaşaganга hareket kılýar. Jiyetini töröp koygon kelinler dağı kaynenesine tolkundanıp kızmak kılıp jürgen eneleri var. Hazır üçtü töröp oşo jerge epte batı oturup alsa ele boldu ankırından bakırıp söylegen kelinler payda boldu. Toguzdu törösöň dağı talagyňdy berip koysa oşo üýde otura albaýsyn. Oşun üçin tiliňdi eýtat kıl dağı oşo jerde siňip jaşap. İlgeri ajraşyp kelgen kız ayıldı bulgaýt diýdiler. Ajraşyp kelgen kız ayıldı bulgaýt diýdiler. Tagragy ata-enesinin yüzün el karagan jer karat koyup şerbende kılat dep muna şudan eýtat bolgan. Ajraşyp bargandan korkuskan. Oşondan hazırkı enelerden soranam güýöge çykkan kızıňar üýüňörge kelse 3 surony beripler. Nege geldin? Güýö balam kana? Kaçan getesin? Oşo surony berseňizler oşodan bezilde oturar. Özüm barsam apam uruşat, jürüň çoğu barıp geleli dep güýöň menen bargan hareket kılat. Hazır emne kiçine bakıp koysa tardyp men kettim dep barıp kiçine bir gün özüme gelip alayın dep 4 gününe barıp 2 günden kayra gerek. Daha kiçine bakıp koysa daha gelir. Uşun ket oturup önüköt kılmadı. Boldu önüköt. Bu bir oğru. Oşondan hormatly gelinler. Başımda jula çabam dese dağı 4 gününe getpegin. Sabırım ketpeyim. Bar jogaldy otam deseçi kelin akylyň bolsa men bu üýden çykmaým özüm ketip durup üýge oturup alaşa dep. Жакшы. Oşondan bu kadarı mani beriňizler, ajraşpaňızlar. Al em ajraşyp kalgandar bolsa unutpaganda. Çoň korkunuç bar. Ajraşkanlar. Munday nerse bar, urmatly aýallar ajraşkan bolsa mümkin boluşunça güýöge tiýişin suranam, öz güýösü menen jaraşusun suranam barymyzlar. Ankene bala çakaňar bolsaçy, atasız öskön balanın, atasız öskön kızdın, öte çoň bir çoňoýgondogy jan düýne kalkalandysy, jargylygy, jana anın bütün böyle yaşoosunun talkalanıp maydalanıp ketüsü bu da öte kıyın. Misal üçün, atası çok kızlar çoğuyor. Egerde bul kızlarda tagalары, avalары kontrol kalbasa, erkek kişiden tarbiye albay çoğuygon kız, erterek erkek kişini suyup, suyusuna aldanıp, suyunun kurmanı olup kalır. Jol bolsa atası çok çoğuygon bala da erktүүлük bir nerseni atkaram degende bir kayrattуулuk jogolup kalат. Mesela mektepterde jalan ejekeleri köpüyüp ketti, erkek mugallimler azayıp ketti. Biz kede sabak barıp kalsak mektepte agay men жооп берейин деп aytты. Ejeke deyin de agay degenim dep koydu. Ejekelerden sabak alıverip baldardım bardygy mektepteki baldarım var. Timi nazik, tarınçak, uyançak, ne oldu? Muşkoy kulakты görбөй kaldı. Degen sözü bukpay kaldı. Oşondan muşkoy kulak mektepte de gerek, üy bülede de gerek. Oşondan jalpy kızlar kiçinele bakırsa tarınıp ketken toktop kılada, kaynenen kaynatan vuruşsa, boptur dep koydaga, apo atawdy jaşagan. Ötte bir many berildi. Maga talagыңды ber, men ketem debegile. Kaysiki ayal öz güýösünden talap kılsa al ayalga jannatyn jiti atılbayt. Elestetgile, bul öte jan. Agay, sizge çoň razıçylyk bildirебиz. Sizdin wagtyňyzdy bugünkü bölgönüňiz üçin Allah sizden razı bolsun. Bizdin jaşlarыбызга öte paýdaly bolot degen işençdebiz. Dagы sizdin çygarmaçylyk joluňuz örkünde bersin. Ýübileňizge sizge dagы den sogluk bakywat jaşap galaýbys. Çoň rahmat agay. Rahmat çoň jaş turuňuzlar, Allaha amanatsızlar inşallah. Çoň rahmat agay. Assalamu aleykum. Amin.